Сетевой маркетингтин өкүмү кандай иштесе болобу? Сетевой маркетинг бул тармактык маркетинг дейт дагы. 2018 жылы Аалымдар кеңеш тарабынан берилген фатва сетевой маркетингтин баардык түрү арам. Эч бир адал түрү жок, продукциясы адал болсо деле арам. Башка чет өлкөлүк мисалы аалымдар адал деген сертификат фатва берген күндө деле бул арам болуп эсептелет. Эмнеге? Анткени негизи сетевойдун структурасы шариатка туура келбейт. Бирөөнүн акысын жеген болуп каласыз. Бирөөнү алып келип туруп, ошол алып келгениңиз үчүн мисалы акча алсаңыз шариат уруксат. Бирок арамга жардам берип атканыңыз үчүн макруh болот. Бир эле адамга сатсаңыз мисалы. Эми сиз жаздырган адам башка бирөөнү жаздырып аткан үчүн эгер сиз акча алсаңыз, анда жок эле жерден акча алган болосуз дагы. Мисалы эч нерсе кылбастан, же ага кызмат көрсөтпөстөн, же буюм бербестен, же акча бербестен алган акчаңыз сизге арам болот. Анын мүлкүнөн чыкпайт, сиздин мүлкүңүзгө кирбейт. Ошол 100 сомду алып барып самса алып жесеңиз, жеген самсаңыз арам болот. Анткени ортодо эч кандай жанагындай соода болгон жок. Ошондуктан сетевой маркетингтин баардык түрү арам. Алардын продукциясы адал болсо дагы, продукциясы адал эмес, Куран сатылса дагы, Замзам суу сатылса дагы, ошо тармактык болуп жаткандыгы үчүн арам.